Ырчы Самара Каримова Лелектеги селден жабыр тарткандарга жардам берди. Лелек районунун акими Баймурат Асатович, аба сизге чоң рахмат. Эл менен болуп күнү түнү иштеп жатасыз. Үй бүлөбүздүн атынан Лелекте табият кырсыгы, сел апатынан жабыр тарткандарга 6 тонна un, 1 тонна май, 500 килограмм макарон тараттык. Чындыгында жапа чеккендер абдан көп. 100дөн ашык үй бүлө өз колубуз менен жеринде барып көрүп бердик. Кайрымдуулук иштеримди эч качан жарыялаган эмесмин. Бул жолу тартып көрсөтүүнү туура көрдүм, деп Самара Каримова жазды. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Кызбырак тобу жаңы долбоорлорду сунуштайт. Бул тууралуу ырчы аталган топтун аткаруучу директору Сайкал Садыбакасова билдирди. Кызбырак тобунун сулуулары менен карантинде жөн жатпай, акырындап кыймылдап жатабыз. Жаңы чыгармалар, клиптер, долбоорлор күтөт. Кудайдын буйругусуз кумурсканын буту сынбайт дегендей. Баарына Алланын буйругу. Буйрса жакында бизден жагымдуу жаңылыктар болот. Ар бириңиздерге жүрөгүңүздөргө тынчтык, үй бүлөңүздөргө бекем дем күч, ден соолук жана жагымдуу маанай каалайм, деп билдирди Сайкал Садыбакасова. Эскерте кетсек, Кызбырак кыргыз эстрадасындагы белгилүү эстрада тобу, жетекчиси жана негиздөөчүсү Гүлшайыр Садыбакасова. Маалымат булагы Заман Чекит KG.